Эфирде жол коопсуздугунун эрежелерин чагылдырган Кылтак программасы, саламатсыздарбы? Жол эрежесин так сактаган адам эч качан кырсыкка кабылбайт жана ашыкча чыгымга учурабайт. Ошону менен бирге айдоочу унаа ичиндеги адамдардын өмүрүнүн да сактоочусу болот. Бул кесип өтө жоопкерчиликтүү экенин ар бир адам сезип турушу керек. Жол кырсыгында бир гана айдоочу күнөөлүү болбостон, жөө жүргүнчүлөр да себеп болгон фактылар катталып келет. Андыктан кийинки рубрика дал ушул жөө жүргүнчүлөр туурасында болмокчу. Жөө адамдардын укуктары жана милдеттери. Жөө адамдар тротуар же жөөчөндөр жолдору менен, ал эми булар жок болгон учурда чоң жолдун жээги менен басууга тийиш. Көлөмдүү буюмдарды ташып же көтөрүп бара жаткан жөө адамдар, ошондой эле кыймылдаткычы жок майыптар коляскасында бараткан адамдар. Эгерде алардын тротуар же жолдун жээги боюнча кыймылы башка жөө адамдар үчүн тоскоолдук кылса, жүрүүчү жолдун чети менен жүрө алат. Балдардын топторун тротуарлар же жөөчөндөр жолдору боюнча гана, ал эми алар жокто жолдун жээги боюнча, бирок күн жарыкта жана чоң кишилердин коштоосу менен алып жүрүүгө уруксаат берилет. Көзгө көрүнүп турган жерде өткөл же кесилиш жок болгон учурда, ажыратуучу тилкеси жана эки тараптын жакшы көрүнгөн жерде тосмолор болбогон участкаларда жолдо жүрүүчү бөлүктүн четин карай тике бурч менен кесип өтүүгө болот. Кыймыл жөнгө салынган жерлерде жөө адамдар жөнгө салуучунун же жөө адамдар светофорунун, ал эми алар жокто транспорт светофорунун сигналдарын жетекчиликке алууга тийиш. Көк түстөгү жаркылдоочу маяги жана үн чыгаруучу атайын сигналы иштетилген транспорт каражаттары жакындан келе жаткан учурда жөө адамдар жүрүүчү бөлүктөн өтпөй турууга, ал эми ал жердегилер бул транспорт каражатына жол берүүгө жана жүрүүчү бөлүктү тез арада бошотууга милдеттүү. Маршруттагы транспорт каражатын жана таксини жүрүүчү бөлүктөгү бир аз көтөрүлгөн отургузуучу аянтчаларда, ал эми алар жокто тротуарда же жолдун жээгинде гана күтүүгө уруксаат берилет. Бир аз көтөрүлгөн отургузуучу аянтчалар менен жабдылбаган токтоочу пункттарда транспорт каражатына отуруу үчүн жүрүүчү бөлүккө, ал токтогондон кийин гана уруксаат берилет. Түшүрүп бүткөндөн кийин кармалбастан жүрүүчү бөлүктү бошотуу зарыл. Жаңы окуу жылынын башталышы менен окуучулардын жол коопсуздугун камсыздоо чаралары башталды. Мектептерге жакын жайгашкан унаа жолдоруна тиешелүү белгилер коюлуп, өтмөктөр жаңыланып боелду. Нарын районуна караштуу Онарчы айылында жайгашкан Жусуп Иманалиев атындагы орто мектеби айылдын дал ортосунда борбордук жолдун жээгинде жайгашкан. Мындан улам окуучулардын коопсуздугун алдын алуу үчүн эскертүүчү белгилер коюлду. Жусуп Иманалиев атындагы орто мектебинде жаңы 2021-22 окуу жылына карата ремонт иштери бүтүп, баардык окуучулардын коопсуздугу боюнча шарттар түзүлгөн. Айыл өкмөттөр менен бирдикте окуучулардын үйү менен мектептин ортосундагы жол эрежелери коюлган. Ошондой эле алыс жактан келген окуучулар үчүн баардык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул ГАИ кызматкерлери менен бирдикте дагы иш алып барып жатабыз. Окуучуларыбыз сентябрь айындагы окууга баардыгы даяр, мектеп баардык шарттар менен окууну баштоого даярбыз. Бул окуу жылы салттуу түрдө баштала тургандыгына байланыштуу. Өспүрүмдөр катышкан кырсыктардын алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери мугалимдерге жана ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.
иш чаранын негизги максаты бул жаңы окуу жылы кирип келаткандыгына байланыштуу жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыгын алдын алуу максатында буга чейин айыл өкмөттөрүнө жол белгилери боюнча сунуштар берилген. Ошого байланыштуу бүгүн ар бир ата энелерге, ар бир окуучуга ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында келгенбиз. Азыркы учурда жол белгилери коюлуп, ар бир жетишпеген жол белгилеринин баары коюлду деп эсептей элем. Мындан сырткары мектеп окуучуларга сабактан тышкары жол эрежелерине байланыштуу темадагы тарбиялык сааттар байма-бай өткөрүлүп турмакчы. 2021 жылдын акыркы 7 айында Кыргызстанда 4000ге чукул жол кырсыгы катталып, 400 адам көз жумду. Өткөн жылга салыштырмалуу 2021 жылы жол кырсыгы 36%га көбөйгөн. Анын ичинен каза болгондор 21%, жаракат алгандар 38%ды түзөт. 5954 киши кырсыктан ар кандай жаракат алган. Кырсыктын келип чыгуу себептеринин бири бул мас абалында унаа башкаруу. Тилекке каршы биздин тартуучу топ жол инспекторлору менен рейдке чыккан учурда ичимдик ичип алып унаа башкарган бир катар айдоочуну токтотуп, тийиштүү чараларды көрдү. Бул Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унааны Нарын Оруктам унаа жолунда токтотконубузда айдоочу эч каршылык жок унаадан түшүп, инспекторлордун суроолоруна жооп берди. Оозунан спирт ичимдигинин жыты-жыттанганын сезген жол кыймылынын камсыздоо кызматкери аны дароо наркология бөлүмүнө алып жөнөдү. Ал жактан текшерүү учурунда спирт ичимдигин ичкендиги маалым болуп, дөөтүсү унаа токтотуучу жайга киргизилип, өзүнө 17500 сом айып пул салынды. Урматтуу айдоочулар, ичимдикти бир аз ичсеңиз да ал наркология бөлүмүнөн тастыкталып чыгарылат. Бирок айып пул бирдей деңгээлде 17500 сом салынат. Кымыз ичтим же кыргыз максымы бозо ичтим деген актануулар эч кандай жардам бербейт. Андыктан жолдо унаа башкарып бара жатканыңызда ичимдикти такыр эле унутканыңыз зарыл. Айыптөлөө эч нерсе эмес, адамдардын өмүрүнүн кыйылышына же ден соолугуна ажыроосуна себепчи болбоңуз. Ичкен протокол менен тааныштым. Түзүлгөн протоколго макулмун. Биз таанышып чыгыңыз. Көрдүңүзбү? Биз таанышыңыз менен. Сиздин фамилияңыз турат. Сиз айтып келаткан Passat үлгүсүндө автоунаа. Мына жак мына эме таптыңыз. Түзүлгөн протоколго макулмун. Макулмун. Түзүлгөн. Протоколго. Макулмун. Мына жерге кол коесуз, протоколдун көчүрмөсүн сизге берем.
Нарын Орукта мунаа жолундагы текшерүү андан ары уланды. Түнкү саат 12 чамасында бул Toyota Outback үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу токтотулду. Андан тийиштүү документтерди сураганыбызда спирт ичимдигин ичип алганын дароо байкадык. Наркология бөлүмүнө алып бара жаткан жолдо ал өзүнүн бардык тааныштары менен байланышып койгон экен. Азаматтың көріп отырсың, сен азыр мұны үйледің, бұл болса пробный деп қойған, үйлеген жоқсың да. Цветін көріп отырсың, реакция жүріп, нақ болғаннан оны резко шығып көріңіз, цветі қандай. Алло. Алло. Бұзағайна 5. Эксклюзивный için. Қылмыстағы шығып азамат. Кичіне шашпай-ақ кететті реакция. Явын арақты күшік. Спирт ичимдигин ичкени тастыкталган соң унаа токтотулуучу жайга айдоочунун унаасын алып бардык. Ал жактан айыппулга жыгылган досун чыгарып кетүү үчүн көптөгөн тааныштары бат эле чогулуп келди. Биздин тартуучу топко да инспекторлорго да кыр көрсөтүп жатып, акыры жардам бере албаарына көзү жеткен соң кетип калышты. Күбөлөрдүн айтымына таянсак, коштоп келген адамдардын арасында беделдүү кызматта иштеген мамлекеттик кызматкерлер да бар. Тилекке каршы аларды кадрга түшүрүүгө бизде мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми бул Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кызуу абалында токтотулду. Ал өзү кымыз эле ичкем дегени менен сөздөрүнүн арасында арак ичкенин да айтып, бирок өз сөзүнө өзү каршы чыгып жатты.
Мас болгондо деле ичкен. Күчүп бери карасаң. Жок, мен анчалык ичкенден деле мас болгон жокмун. Прям монтип. Жок, обязательно мас болмок. Өзүмдү жоготкондой деле. Обязательно бутуна тура албай шататься этип калыш керек эмес. Жок, если мен вдруг мен үйдөн чыгып келатып эле кымыз ичип алып эле анан чыгып келип мияка келип калсам, силер мени мас деп камап саласыңар ошондо. Сиз не ичтиңиз эле өзүңүз? Пиво ичтиңиз беле? Негизи Жок, эме. Жок, мен кымыз ичкем. Не ичкем? Андан кийин жана ичкем. Бир ашып кетсе бир мынчалык эле. Не ичтиңиз? Арак ичкем да. Ал Курманбек бери карасаң. Кечке кайра ичкен жокмун. Бир эле жолу мына алып кой деген эле болду деп ойлойм. Берип койду эле. Эми сен мындай случайда болсоң, сен ошентип келатып, бирөө менен сүшүп алдың да, допустим, ДТП болду эми, мягкий мындай легкий эле, жөн машинаңды чийип алды дейли. Сен трезвыйсың, ал ошо сендей эле ситуация менен келатат да. Бияктан чыгып калды, экөөң тең текшердиң. Анан сен ага эме коесуңбу, претензия, мынча эле ичип алыптырсың, сен анда жөн кой дейсиң. Андай болбойт, это вообще мындай кишинин состояниясына да караш керек да. Мисалы үчүн соп-соо кишини эле бир кичине 1 грамм кымыз ичип алса эле сен массың эле алып келип камап салган болбойт да. Правда, мен соп-соо туруп эле. Сен азыр соп-соо эмессиң. Сен эгер киши сүзүп алсаң, допустим да, пострадавшая сторона, сен ичип атканың чыгып атат бул жердечи, допустим да, бул это пример просто. Анан сени бул соп-соо экен деп, это вообще это даже немыслимо да мындай нерсечи. Жок, эми ошол тиги сүзүп алган сторона сүзүп алды допустимчи. Сүзүп алган сторона мынтет, анан сүзүп алган сторона тинтет деп ошого эле эме. Ошон үчүн совсем запрещается, сен мынча да ичип койдум, көчөтөн бери ара тиги эметип аткан, анан бирөө кыйнап алып кой дегенде мынча арак ичип койдум деген, ал это вообще запрещен. Жогорудагы мас абалындагы токтотулган айдоочулардын бардыгы 17.500 сом айып пулга кириптер болушту. Спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарган айдоочуларга 50% жеңилдетүү каралган эмес. Андыктан ичимдиктен алыс болуңуз, урматтуу айдоочу. Ушуну менен бирге биздин кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.